Баткен районунун Дара айыл өкмөтүнүн чек айылында кутурмага кабылган уй өрттөлүп, мындай учурда талап кылынуучу бардык шарттарды аткаруу менен көмүлдү. Шилекей аккан уй бөкүрүп, адамдарга тап бере баштаган. Кутурма илдетинин ушундай белгилерин көргөн соң, ветеринарлар уйду өлтүрүү чечимин кабыл алган. Бул окуя өткөн жумаларда болгонун Салам медиага 15 декабрда чек айылынын ветеринары Галбай Айдаров билдирди. Шилекей аккан, өлтүргөн, бөкүрүп, адамга нападение кылганды сразу мен өлтүрүп, сөйтө жайда балта менен башыга уруптуруп эле кан чыгарбай туруп өлтүрдүк дагы, анан апарып полностью күйгүзүп, баягы жаткан жерлери агылдын ичине каучский сода менен 10% каучский сода менен дезинфекция кылып, онон баягы көмгөн жерден баягы күйгүзүп көмгөндөн кийин дагы сол каучский сода менен чачып, анан үстүнөн шипрларды коюп, онун үстүнөн тупуракты басып, кийин дагы дәрі чачып туруп, анан кийин көмүп ташлаганбыз. Калган эмес, ол эми күл болуп калганга, просто дагы астыдан чычкан барып контакт болсо шөйтө өлүп калсын деп каучский содадан накабыз. Ветеринардын айтымында бул уйга илдет таладагы чөйлөрдөн жугушу мүмкүн. Бирок уйдан эч кандай тиштин изи табылган эмес. Учурда өлтүрүлгөн уйдун ээси менен анын үй бүлөсүндөгүлөр медициналык кароодон өтүп көзөмөлдө турат. Контакт болгон битте ошол хозяин, үчөө контакт болгон экен, үчөө тең медициналык неден өткөн, азыр укол алып атат алар. Бул окуядан соң аймакта санитардык жана ветеринардык көзөмөл күчөтүлүп, жолбун иттер атыла баштады. Облус боюнча жалпы айтсак, ушу быйыл аябай көп ит атуулар жүргүзүлдү. Мисалы облус боюнча 6296 ит атылган болсо, Баткен район аймагында 1276 ит атылды. То есть бул Баткен шаары жана Баткен район аймагында болуп атат да. Мындан 2 жумадай мурда Баткенде кутурма илдетине шектелген 7 жаштагы бала каза тапкан. Ал балада ушул эле Дара айыл өкмөтүнүн жаңы жер айылынын тургуну болгон. Дарыгерлер баланы ооруканага өтө кеч алып келишкенин, балада кутурма оорусун жарыктан, суудан, шамалдан коркуу белгилери болгонун билдирген. Бирок баланын денесинде жаныбар тиштеген из табылган эмес.